Нарын шаарында курулуш материалдар, фасадтык буюмдар өндүрүлө баштады. Мына бул кадимки таштар майдаланып, суюк затка алмашып, имараттардын сыртын кооздоо үчүн фасадтык материалдар даярдалууда. Өндүрүш өргө чыкса, жумушчу орундар түзүлмөкчү. Ишкана чет элдик инвестор тарабынан ишке ашып 70 миллион сом инвестиция салынган. Ал эми өндүрүштүк кубаттуулугу күнүнө 8.000ден 10.000 чарчы метрге чейин фасадтык материал чыгарууга ылайыкталган. Биринчи драбинка мол боюнча салынганда мол боюнча чыгат, андан кийинкиси бул чыгат. 工厂生产外墙涂料。 Мен Кытайда фасадтык боек өндүрүү тармагында 20 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келем. Кыргызстанда чыныгы таш боекту өндүрүү долбоорун ишке ашырууну чечкенимдин себеби өлкөбүздүн бийик тоолуу аймакта жайгашканы жана ультра кызгыл көк нурлардын таасири күчтүү болгону. Жасалма боектор ультра кызгыл көк нурлардын таасиринен улам 2-3 жылдын ичинде өңүн жоготуп, өчүп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен Кыргызстанга чыныгы таш боек долбоорун алып келдим. Бул материалды өндүрүүдө табигый таш колдонулат. Таш өтө майда бөлүкчөлөргө чейин майдаланып, андан фасадтык боек жасалат. Табигый таштын түсү өзгөрбөгөндүктөн, андан жасалган боектун түсү да узак убакытка чейин сакталат. Мындан тышкары, менин негизги максаттарымдын бири Кыргызстанда технологияны калтыруу. Эгер кандайдыр бир себептен улам келечекте бул иш менен алектенбей калсам дагы бардык жабдууларды Кыргызстанда калтырам. Керек болсо мамлекетке өткөрүп берүүгө даярмын. Аталган жайда куруу иштерине керектүү натуралдык суюк каражаттардан тарта курулуш материалдары өндүрүлөт. Продукцияны даярдоодо жергиликтүү табигый таштардан алынган чийки зат колдонулат. Материалдар, иншаллах, бул завод эң ыңгайлуу завод, карапайым элге ыңгайлуу завод. Эң биринчиден буга эч кандай краска кошулбайт, экологически таза, өң өчүп калбайт. Мунун сапаты бер жагы дегенде бир 10-15 жыл туруп берет. Бул 30 жылга чейин туруп бере турганы бар. Бул эң биринчиден бул өзүбүздүн нарындын продукция, нарын суунун жээгиндеги таштар, кумдагы нарын суунуку өзүбүздүккө единственный кошула турган химикат клейлер эле келет Кытайдан, калган бүт өзүбүздүн өндүрүш. Мунун сапаты өтө жакшы. Бул ак таштар, кара кужурдун ташы. Бул Кыргызстандын эле продукциясы. Бул карапайым элге өтө ыңгайлуу, анан жакшы завод деп өзүм ойлойм. Анан иншаллах качествосы да жакшы, сапаты да жакшы. Ишкана мурда пайдаланылбай бош турган имараттан орун алган. Шаар бийлиги мындай объектилерди кайра жандандыруу менен өнөр жай аймактарын ишке киргизүүгө басым жасап жатканын билдирди. Мурдагы СССР убагында ачылган бир топ Нарын шаарында билесиздер, мына өнөр жай ишканалар болгон. Анын баары кийин СССР тарагандан кийин жеке колдорго өтүп, бирок иштетилбей турган. Бүгүнкү күндө ошол промзоналарды биз кайрадан жандандыруу боюнча иш алып барып атабыз. Мына биз турган бүгүнкү имарат мына эски каралбай калган имарат болчу. Бул жер мурда Кыргыз айыл текстсервис жеке жактагы ишканага өтүп кеткен. Кийин мына биз муниципалдык менчикке алып, бүгүнкү күндө ушул жерге мына жаңы өзүңүздөр көргөндөй курулуш материалдарын чыгарган, заманбап фасад материалдарын чыгарган ишкана ачылып отурат. Бул ишкананын кубаттуулугу мына бир күндө 10.000 метр квадратка чейин курулуш материалдарын чыгарып, бул натуральный таштардан. Инвестиция тартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү негизги артыкчылыктардан. Кала башчысынын айтымында инвесторлорго туруктуу шарт түзүп берүү менен аларга өндүрүштүк аймактарды сунуштоо боюнча бир катар аракеттер уланууда. Негизги максатыбыз ушу элдерге жумуш орундарын түзүп, анан өзүбүздүн сырьёлорду иштетип, өнөр жайды жандандыруу биздин негизги максаттарыбыздын бири болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ушул боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Мындан тышкары дагы биз азыр жана эт комбинаты Нарын шаарындагы мурдагы, анан Жибинин мурдагы эски промзоналарын баары бизге муниципалдык менчикке биз өткөрүп алганбыз. Ошол имараттарга дагы бүгүнкү күндө мына бардык шарттарын түзүп атабыз. Биздин кандай ишкерлер мына инвестиция салам десе, жумуш орун түзөм десе, биз дайым ачыкпыз.
Жаңы ишкананын ачылышы облус аймагында жергиликтүү өндүрүштү өнүктүрүүгө жана инвестиция тартууга багытталган долбоорлордун бири. Ишкана толук кубаттуулукта ишке киргенде жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылууга жана ата мекендик курулуш материалдарын чыгарууну көбөйтүүгө салым кошоору күтүлүүдө. Жаркынай Курташыр кызы, Жеңишбек Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.